Тынч заманда адамдын ичинде эмне бар экендигин, ал эмнеге жөндөмдүү экенин билбейсиң. Баары жакшы сөз сүйлөп бирдей болуп жүрүшөт. Бирок экстремалдык учурда кимдин ким экени билинет. Коркоктун коркок экени, баатырдын баатыр экендиги, марттын март экенди, пастын пас экендиги билинет. 2010-жылкы революциялык окуялардын убагында, андан кийин түштүктө этникалык чыр чыкканда Курстан Асанов өзүнүн кандай адам экендигин көргө салды. Коркпогон, тайманбаган, элдин кызыкчылыгын жогору койгон, мыйзамды сактаган адам экендигин Ошто комендант болуп жүрүп далилдеп көргөздү. 2020-жылы октябрь айында Кыргызстанда бийлик кулап, министрлер, укук коргоо министрлери качып көздөн кайын болуп, дагы да башаламан чыгып кетүү коркунуч турганда, өзүнүн тажрыйбасын, өзүнүн авторитетин, коомчулуктун кызыкчылыгын сактаганга, Бишкекте тартип жада мыйзамдуулукту орнотконго багыттайм, колдоном деп, Ички иштер министрлигине барып, мен жана айткандай авторитети менен, кеп кеңеши менен милицияны ишин жөнгө салганга аракет кылды. Муну бийликти басып алууга, ал эми азыр имаратты басып алды деген айып менен иш козгоп, түрмөгө алганын мен туура эмес деп эсептейм. Макул эми козголгон иш өзүнүн аягына чыгат. Бирок Курстан Асановду террористтей, качып кете турган аты жыты жок шектүүдөй түрмөгө салыш менин оюмча бул туура эмес. Ал милициянын генералы, эл өкүлү депутат болуп жүргөн, өзүнүн качып кетпей тургандыгын, Кыргызстанда жүрө тургандыгын өзүнүн өмүрү менен далилдеген адам. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, ал жакында эле бүгүнкү президенттин оппоненти болуп, президенттик шайлоолорго катышкан. Анын бүгүн камалышы президентке дагы авторитет кошпойт. Мына ушул жагдайдан улам мен Курстан Асанов тез аранын ичинде үй камагына чыгыш керек деп эсептейм.